Ош шары мына Горгайынын круговойу. Бул жак жаңы автобекет, автовокзал. Бул жактан баягы достук чегара Өзбекстандан чыккан. Ушул Горгайынын жаңы автовокзалдын круговойу. Мына ушул Ошту сагынып жүргөн алыстагы мекендештер үчүн дагы да болсо атайын репортаж деп коеюнбу. Бул жак оң жакка бурулганда Шейит төбө көчөгө кирип кеткен эң башкы көчөсү ушул жер. Курманжандатка көчө болуп калат. Односторонний кылып өзгөртүп койгон азыр. Именно мына жогору тарапка кеткен жагын, анан берки ылдый жакка кеткен жагын дагы односторонний кылып койгон. Ал мына Тешик-Таш базардын жолу. Тешик-Таш базары, эски Тешик-Таш базары жылып кеткен азыр. Ошол жол менен ылдый карап односторонний, берака односторонний, нары дагы односторонний. Ошондо Курманжандатка менен Ленина көчөсү. Ушундай болуп калган достор. Бир тараптуу жол болуп калган азыр. Автовокзал кече жакында эле ремонттон өткөн. Ичине кирип көрүлөкмүн кандай ремонт болгонун. Дагы бир убакыт болгондо кирип тартып койгон. Ошол достор, анан жанагы интернеттен чыгып атпайбы, Ош Сити деген микрорайон деген там ушул жерден башталат. Бул Объездной менен нары кеткенде аэропорттун жолу деп ушул жакта айтат да. Западныйдан баягы Объездной жол ушул жакта. Азыр Оштун Борбордук базары көчкөн жолго дагы ушул жол менен чыгып кетсе болот. Азыр мына курулуш иштери башталып атат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Ош Сити деген микрорайон ушул жерден башталат буюрса. Эми жакынкы жылдары дагы курулуштары токтобой, тынччылык, аманчылык болуп турса, сонун бир микрорайон түшкөн жатат Ош шаарына достор. Ушул жаңылык.